Кыяс Молдокасымов, тарыхчы, журналист жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз туусунун 2008-2010 жылдардагы башкы редактору. Быйылкы жыл Кыргызстандын Совет мезгилиндеги мамлекеттин кайра жаралышынын 100 жылдыгын өтө чоң бир маани берип белгилеп атабыз. Бул Кара Кыргыз автономиялуу облусу болбогондо келечекте Кыргыз эгемендүү республикасы дагы болбойт болчу. Ал эми Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндөн кийин аны уюштурганга, анын бүт саясатын элге жеткирүүгө сөзсүз түрдө басма сөз керек болчу. Басма сөз органы ошол мезгилде уюштуруучу дагы болчу. Ошол мезгилдеги бүт элге маалыматты жеткире турган жападан жалгыз маалымат каражаты болот болчу. Ошон үчүн бул Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн күндөн баштап 14 октябрда түзүлсө, биринчи маселе бул басма сөз жөнүндө болгон. Ошон үчүн 14 октябрдан 7 ноябрдын аралыгы бир айга жетпеген мөөнөт. Бир айга жетпеген учурда бул Эркин тоо гезитин уюштуруп, Эркин тоо гезитин бир айдык мөөнөттө чыгарыш бул ошол мезгилде өтө чоң бир эрдик болчу. Бир чети майран, бир чети эрдик болчу. Ошол мезгилде Бишкекте Эркин тоо гезитин басып чыгарууга ушул басма да жок болчу. Ошон үчүн ошол мезгилдеги Кыргыздын улуттук элитасынын өкүлдөрү кеңешип отуруп, ушул борбор Ташкенттен Бишкекке дагы көчүрүлө элек болчу. Ташкент шаарында алгачкы 2 санын чыгарып атат. Көпчүлүгү ошол мезгилде эскерүүлөрдө айтылат, Кыргыздын биринчи гезити чыкты, окугула, карагыла деп жанакындай кылып элге алып чыкса, Кыргызда да гезит болобу деп таң калган учурлар болгон. Мына ошол гезит уюшулганына быйыл 100 жыл болуп атат. Бул мамлекеттин кайра жаралышынын, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааниси кандай болсо, бул улуттук алгачкы гезиттин Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында дагы нак ошондой орду бар. Себеби ал гезитте бүтүндөй тарых жатат. Кантип мамлекеттеги ошол мезгилде уюштуруу иштери, мамлекеттин ичинде көйгөйлөр, араб тамгасынан латын тамгасына өткөрүүдөгү түшүндүрмөлөр, Экинчи дүйнөлүк согуштагы жоокерлердин эрдиктери, жоокерлердин каттары, андан башка Совет бийлигинин ушу Кыргызстандагы кандай алгылыктуу жасаган иштеринин бардыгы мына ушул жазуу түрүндө жападан жалгыз Кыргыз туусу гезитине басылып келген. Ошон үчүн бул маселеге өтө бир олуттуу карашыбыз керек. Быйыл өзгөчө 100 жылдык, андан келечектеги мамлекеттеги бурулуш жылында дагы кыргыздар дайыма биз жаңы бир кадамды таштап атканда, каада салты, наркты, келечектеги кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнүн идеологиясы жөнүндө сөз кылып атканда, мына ошол мамлекетке сөзсүз түрдө ушундай гезит керек, улуттук гезит керек. Себеби ошол бир эле саясат эмес, жалпы элди наркка, ушул улуттук улуу сапаттарга, келечекке үндөгөнгө бул гезитти кантип пайдаланыш керек, кантип андан ары бул гезитти өнүктүрүш керек, бул бүгүнкү күндө мамлекеттин иши. Мына биз билебиз, Кыргыз туусу гезит десе эле, бул өкмөттүк гезит десе эле, өкмөт ушунчалык баягы акырынан жем берип, мына ушул гезитти ушунчалык каражат менен каржылап атат деп. Чын-чынына келгенде Кыргыз туусу гезитине мамлекеттен атайын бюджеттен деле каражат бөлүнбөйт. Бул жерде ушул редакциянын өзүнүн мээнети менен табылган каражаттан мына журналисттер акы алат, калем акы алат, гезит чыгат. Ошон үчүн бул гезит мына кошуна мамлекеттердин ар бир мамлекетте, кошуна мамлекеттерде бери дегенде эле мамлекет каржылаган 4-5 гезит бар. Ал эми Кыргызстанда эгерде бүгүнкү күндө биз ошол 100 жылдык тарыхы бар гезитти жоюп, бүгүн кереги жок деген бул тайкы түшүнүк. Ошону биз бүгүн мамлекет өзүнүн камкордугуна алыш керек. Керек болсо
ошол гезиттин күчүн мейли интернет жагындагы атайын чыгарган гезитти дагы мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүн алып бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын элди түз жолго үндөгөн салык, нарк, тарых, маданият, тил башка маселелердин баардыгын ушундай курч маселелерди элге жеткирген атайын мамлекеттин медиасына айланыш керек. Урматтуу улуу журтум, бүгүн биз улуттук туңгуч гезит Кыргыз туусу гезитинин 100 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Бул улуттук туңгуч гезиттин 100 жылдык мааракеси Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы 100 жылдыгы менен биргелешип, бир мезгилде өтүп жатканы бекерден эмес. Анткени биз мамлекетти өнүктүрүүдө, мамлекетти уюштурууда, мамлекеттин келечегине кам көрүүдө бул улуттук туңгуч гезит өтө чоң баралдуу салымын кошуп келгени белгилүү. Ошон үчүн бардык кыргыз туусунун окурмандарын, жалпы журтту алгачкы туңгуч гезиттин 100 жылдыгы менен куттуктайм. Бул гезит, бул бүгүнкү күндөгү кечеүнкү чоң курал, ал эми бүгүнкү күндө чоң бир тарых. Бул тарыхты терең билели, тарыхты үйрөнөлү, келечекке адашпай сабак алып, кадамыбызды түз кадамдайлы. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен.